Кыска ушул жерде жарыя кылып коеюнчу. Азыр мына пешиндин убагы эми кирди, жуманын убагы. Телефондар айта баштады, убакыты болду деп. Ошондо азыр мына 1-ден 16 өткөндө пешиндин жуманын убагы кирди. Пайгамбарыбыз айтат, 3 маалда намаз окубагыла дейт. Күн чыгып атканда, күн батып атканда, күн чак түшкө киргенде. Саат 1-ден баштап, азыр 1:16да кирип атат да, саат 1-ден баштап намаз окуган болбойт. Чак түш ошол учуру болот. Азыр кирип кебелер окуп аткандарды көрүп атабыз. Пайгамбарыбыз тыйган убакытта окуп коюп атабыз да. Тыйган убакытта окуп коюп атабыз. 1-ден 16га чейин намаз окулбайт, андан кийин пешин окуйбуз, андан кийин окула берет. Кээде пешин саат 1-де кирип калат, ошондо 12:45ден баштап намаз окуганды токтотуш керек болот. Ошондо чак түш болот. Пайгамбарыбыз тыйган убакыт ошол болот. Кебелер мешитке киргенде тахият мәжид окушум керек деген ниетте окуп алат, бирок пайгамбарыбыз тыйган убакытка туура келип калат. Тыйган убакытка туура келдиби, аны кечиктирсек боло берет деген сөз. Мына ошол кыскача жарыя. Эми баяныбызды улай беребиз.